Климаттык шарты катаал келген Алыскы Нарны облусунун Атбашты районунун борборунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ачылган Ак Байрак реабилитациялык борборуна келерки жылы 25 жыл толот. Атбашты районунда Нарын облусунун Ак Байрак балдар борбору 1999 жылы жакырчылыкты жою боюнча атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ошонун негизинде ушундай Ак Байрак балдар борбору уюштурулган. Ошондон бери мына 24-25 жыл болду. Өкмөттүк эмес уюм болгондуктан биз ошо проект жасып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен дени таза балдарды бирге кошуп, инклюзивдик ыкма менен окутуп, ошолорду тарбиялап келдик. Биз балдарды 3 жаштан 14 жашка чейин кабыл алабыз. 2 группабыз бар. Биринчи младший группа, анан старший группа деп. Младший группада жана 3-4 жаштагы балдарды тарбиялайбыз. Ошого дагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кошобуз. Анан старший группасына ал мектепке даярдайбыз. Ал болсо 5 жаштан 6 жаштан ушу 14 жашка чейинки балдар тарбияланышат, анан окушат, мектепке даярдык көрүшөт. Быйыл ушул балдарыбызды орто мектептерге жибердик. Бүгүнкү күнү ушу 25 жылдын ичинде 98 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды ошо мектепке даярдап жибердик. Бишкектеги специализированный көзү көрбөгөн, кулактары жакшы укпаган борборлорго жибердик. Ошондой эле ушу дени тоо балдардан бир 800 чукул баланы ошо мектептерге даярдап жибердик. Алар деле дени соо балдар бул жанагы жакыр үй бүлөлөрдүн балдары, жанагы жалгыз бой энелердин балдары, көбүнчө жана мигранттардын балдарын окуттук. Качан гана жашоосунда өксүгү бар, оорулуу же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар четте калбай, коомго аралашып, башка балдар менен чогуу жүргөндө жан дүйнөсүндө өнүгүү, өзгөрүү болорун айтат борбордун жетекчиси Шайгүл Өмүралиева. Бул Жекшембекова Арке биздин Ак Байрак реабилитациялык борборубузга 3 жашынан бери келген. Азыр 6 жашта. Ошо балдар менен чогуу болгондуктан азыр өнүп өсүп, өз бетинче тамак иче алат, өз бетинче дааратканага бара алат, балдар менен кошулуп ырдайт, бийлейт. Арке азыр ошо дени соо балдар менен аралашкандыгы үчүн бул азыр өзү мындай полноценный болуп аракет кылып калды. Өзүнүн сознаниясы да кичине өсүп, бар, жок, жаман, жакшы дегендерди баарысын билет. Аябай өзү аракетчил, бардыгын өзүнөн кийинки кичинекей балдарга жардам бергенге аракет кылат. Анан ушу бүгүнкү күнү ушу быйылкы жылы ошо мектепке жиберсек, ошо даярдоо классына барса деп турабыз. Буюрса, андан ары аракет кылып кетет. Бул дагы эксперимент катары ошо жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды соо балдар менен аралаштырганда балдар эртерээк жетилип, эртерээк аракет кылып, тиги балдарга ошондой болгонго, ошондой эмне жасаса, ошолорду жасаганга аракет кылышат экен. Ак Байрактын алдында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелери үчүн эле эмес, негизи эле элет жериндеги жумушсуздук көйгөйүн аз да болсо чечүү маселеси менен колөнөчүлүк колго алынган. Мына биз азыр Ак Байрак борборунун цехинде турабыз. Бул жерде ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелерине атайын моундай цех уюштурулуп берилген. Ошол цехтин башчысы Асаналиева Ташбүбү. Ошо Асаналиева Ташбүбү бүгүнкү күнү мына тапчке жасап, заказ алып, ошондой продукциясы менен иштеп аткан кези бул жерде ошол 12 ата энелер иштешет чогулушуп, заказ алышат, аны сатышат продукцияларын. Ошо Асаналиева Ташбүбү азыр өсү дагы ошо кенен айтып берсин. Мынакей бул цехте уюшулган, 13-жылдан бери уюшулган бул цех. Ошондон бери иштеп келе жатабыз биз. Ар бир ошол жаңы уюшулганда үйрөнүп, биз проекттин негизинде мастер класстарга барчубуз. Бар ошондо үйрөнгөндөрүбүз.
эми моорекинде бул үйрөнгөндө биз момундай эмелер жасайбыз. Мынакей моорекилерди окуган, үйрөнгөн кыздар, жаңы үйрөнчүк кыздар жасашкан оларды. Анан ушекиндей үйрөнчүк кыздар жасап, ушуну эме алып атабыз. Андан сырткары мынакей ушул окуган кыз, үйрөнгөн кыз жасаган ажурный шарф деп коет. Андан сырткары моореки касынка. Касынка муну жанакы жүндөн жасалган мынакей касынка. Анан атайы ушекини жана контордо отурган, жеңил кийинип отурган кыздар мойнуна салып алып отурса ошорекинде жакшы болот да, жылуу бул өзү экологический мындай адамга эмеси да жакшы. Андан сырткары эле биз ушу жүн менен эле иштебей, мисалы үчүн жүн менен иштебей, күнүмдүк пайдаланганга, өзүбүздүн турмушубузга пайдаланганга мына моорекиндей самын жасоону да үйрөнүп моорекиндей болуп самын жасап атабыз. Мынакей өзүбүз бул кир жууган самын. Ушуларды үйрөнүп, ушуларды жасап атабыз. Ушуну сатып, мынакей күнүмдүк жашообузду, экономикабызга дагы кичинекей болсо дагы салым кошуп, ушул кичине күнүмдүк жашообузду тыңдап отурабыз ушулар менен. Ана моореки тапчка, шляпаларды, шарф, шелктон шарф жасайбыз. Андан сырткары көйнөк, белдемчилерди бүт баарысын жасайбыз. Анан аларды заказ менен жасатышат. Энелерге балдары бизге келгенде жумуш ордун түзүп берүү үчүн атайын ак байрак деген цех уюштуруп бердик. Кол өнөрчүлүк боюнча, ошо кол өнөрчүлүк боюнча ошого проект жазып, окутуп. Аталган борбор өкмөттүк эмес уюм болгондуктан өз алдынча изденип иш жүргүзүүгө туура келет. Алар үчүн жакшы саамалык, эл аралык деңгээлдеги үй шартында иштеген аялдардын иш багыттарын колдоп, социалдык абалын жакшыртууга багытталган иш-чараларга катышууга дагы мүмкүнчүлүк алышкан. Ушул жылдын 23 апрелинен 30 апрелге чейин Катмандуга, бул Непал мамлекетинин Катманду столицасы экен. Ошол жерге атайын Home International деген конгресс уюшулду. Ошо конгресске барып катышып келдим. From Brazil. From Bulgaria. From Cambodia. From Chile. From El Salvador. From Georgia. From India. From Indonesia. From Kazakhstan. From Kenya. What a beautiful dress. From Kyrgyzstan. From Laos. From Laos. From Maldives. Бул дүйнө жүзү боюнча аялдардын конгресске кол өнөрчүлүк боюнча ошондо 60 өлкөдөн 300 аял келип катышты. Булар ушул кол өнөрчүлүк боюнча иштеп, ошол менен заниматься эткен аялдар боюнча экен. Ошо жерлеринде дагы ошондой аялдарга көңүл буруңуздар, ушундайларды алып чыккыла деген мааниде болду конгресс. Анан ошондой эле Непалдын ошо чет жактагы кол өнөрчүлүк аялдарына дагы бардык. Алар дагы ушундай шапка түйөт экен, консервирование жасашат экен, самын жасашат экен. Ошолор менен тааныштырды.
жашоо шартын ошо анча деле жакшы эмес экен, бирок аракет кылып мамлекет эми ошол аял жолдошторго көңүл буруп ошентип атышыптыр. Анан ошонун негизинде биз дагы келип ошол проекти менен иштеп, биз дагы аялдарды көп жакшы нерселерин жасатабыз. Жогоруда сөз болгондой, үйдө отуруп эле чакан ишкердүүлүк, колунөчүлүк менен жашоомду жакшыртам. Башкаларга дагы жарыгымды чачып, жакшы жашоонун жолун көрсөтөбүз деген чакырыкты карманган эмгекчил айымдар Непалда өткөн аялдар конгрессинде сөз болгондой, бири-бири менен кабарлашып, кеңеш алып турушмакчы. Ошол эле учурда алар үчүн жер-жеринде мамлекеттик колдоонун болушу дагы зарылдык туудурат. Маселен, узак убакыттан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн эшигин ачып, билим тарбиясын берип, коомго аралашып кеткенине колдоо көрсөтүү милдетин аркалаган Шайгүл Өмүралиева башында турган ак байрак борборуна кайрылган балдардын саны күн санап өсүп барат. Бардык балдар бактылуу болсун деген чакырык менен иш жүргүзүп, ар тараптуу колдоо болгондо гана өлкөбүздө өсүш болот деген ойдобуз.